барсам болот жака. Дилбара Кудайбергенова Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин айдоочуларды даярдоо борборунда Б категориясын бир айдан бери окуп келет. Эми механика автомат автоунааларынан тышкары электромобилди айдоону өздөштүрүп жатат. Заман талабына ылайык келген бул унаанын артыкчылыктарын айтып берди. Мисалга алсак, светофордо турганда деле механика айдап баратып, ал жерден көп нерсеге жетишиң керек да, сцепление, тормоз, скоростька салып, а бул жерден болсо жок, эки гана педаль жана бир кнопка, кнопканы ары жылдырып, бери жылдырып эле айдап кетиш оңой экен, жана үйрөнүү бат. Эң башкы айта кетчү нерсе бул электромобиль азыркы тапта биздин өлкөдө аба боюнча көп проблемалар болуп жатат, аларга таасирин көп тийгизбейт. Электромобилдин окуу жайга алынып келиши бул жашыл экономиканы колдоо, андан сырткары замандын шары менен бир нукта өнүгүү багытын көздөйт. Жаңы автоунаа. Экинчиден коопсуздук боюнча, мындай айтканда коопсуз деңгээли аябай жогору турат да. Эми бул Кытай Эл Республикасына алынып келинди. Март айынан баштап жалаң ушул электромобилдер менен азыр практикалык айдоonu жүргүзүп жатабыз. Кайра эле механикалык котор окутуучусу менен үйрөтөбүз. Андан кийин биздин окуучулар, мындай айтканда курсанттар толук каныккандан кийин, андан кийин гана ушул электромобилдерди отургузабыз. Окуу жайда практикалык айдоо үйрөнүү менен катар эле унааны оңдоо жагын колго алып техникалык каражаттарын алуу үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын Мукаш Кожомуратов белгиледи. Айдаганды гана эмес, азыркы учурда биз оңдоп түзөө жагындагы байланышып университеттин атайын программасы бар. Автосервис уюштурулуп атат. Ошол автосервисте оңдоп түзөө иштерин дагы үйрөтөбүз. Ушул жылга дагы пландап атабыз. Дагы бир-эки ушул биздин Бишкекте чыгып аткан жанагы жаңы биздин өзүбүздүн заводдон машина, автомат коробкада машина алган. Аталган окуу борбору БЦ категориядагы айдоочуларды даярдап чыгарат. Москва районунда куралып жаткан автоунаалардан окуу базасы үчүн сатып алуу пландары каралып жатат.